Туз айылынын тургуну Өткүр Садыкбаев бул жол аркылуу күн сайын 7-8 ирет унаасын айдап өтөт. Аңгыл дөңгүлдөн чарчаганда андан көрө кум жол болсо деп кыялданат. Дөңгөлөктөр жарылат, ходовойлорун алмаштырабыз көп элечи. Бизге мындай жол аябай начар болуп, ошентиги ходовойлорду көп алмаштырабыз. Мындай такси эместер деле өздөрү деле жумуш менен барып келгендегилер деле ыйлашат. Жол начар, оңолбойт. Мындан көрө кум жол болсо жакшы болот эле, тап тешик көп болот. Азыр деле жааганда карап турсаңар, ямага чөзүңөр. Жолдун начардыгы бир гана айылдагы айдоочуларга эмес, туз шахтасына дарылануу үчүн чет жерден келген меймандарга да ыңгайсыздык жаратат. Түгүл алар жергиликтүү тургундарга нааразылыгын айткан учурлар да болот. Арыкөл айыл ортосунун жолун гана оңдоп, калган жолдор калды ошол бойдон. Бул шахтага көп эс алуучулар келет. Келгенде ушу жол боюнча аябай нааразы болушат да, жолуңар начар, ушунчалык ушакта санаторияңар болсо, жолуңар оңолбойт деп. Чолпондон Туз айылына чейин кеткен 3 километр жерди оңдоо өтүнүчү бийликке чейин жетип, былтыр 2016-жылдын бюджетинен каражат каралган. Бирок бөлүнгөн акча Аракол айылынын ичиндеги 1 километр жолду гана оңдоого жетти. Калган 2 километр жол ошол бойдон калып калган. Райондун акими болсо ошол айылдын жолун грейдер менен сүрдүрүп берүүнү убада кылган, бирок ал киши айтат, эми бир аз акча дэюга которуп койсоңор жакшы болот эле, себеби бул муниципалдык баланста жол. Мен райондон бирдеме кыла албай атам да, муниципалдык бюджет эчтекеси жок болуп, эчтеке кыла албай турабыз да. Тамтыгы чыккан жолдун ортосунда 10дон ашуун арык жайгашкан. Анда көпүрөнүн жоктугунан унаа өтө алчу эмес. Айыл тургундары өз күчү менен Союз маалынан калган шакекчилерди орнотуп алышкан. Бирок ал өтө эле тар болгондуктан оор жүк ташуучу унаа менен айыл чарба техникасы өтө албайт. Март айында губернаторубуз Аманбай Кайыпович келген. Аманбай Кайыпович бул Оро башы жолун көрүп, аякка кальций берем деп убадасын берип кеткен. Аким болсо Нурлан Бейшенбекович бул грейдер берип жолду түрттүрүп бермек. Ошо. Жок, ошол болбойт. Шахтабыз бар, санатория. Бул эми мамлекеттик деңгээлдеги жер болгондон кийин жолубуз оң болсо жакшы болмок да. Бул жолду муниципалдык объект катары караган аткаминерлер айыл өкмөтү өзү чечиш керек дешет. Бирок Чолпон айыл өкмөтү дотацияда болгондуктан жол салууга шарты чектелүү. Проекттерди баарын жасалсак, бул муниципалдык жол болуп атат да. Муну айыл өкмөтү өзү чечиш керек болуп атат да, бирок айыл өкмөттө анча каражат жок болуп атат да. Ошо көпүрөлөрдү салыш деле эң аз болгондо эле бир, мисалы үчүн Арыкөл менен Оро баш айылынын ортосу 4 километр жер. 4 километр жерге бир 10 чакты көпүрө салыш керек да. Ар бир көпүрөнүн себестоюмуз эле бир 100 000 сомдон ашып кетип атат да. Жергиликтүү бийлик жол салып берүү өтүнүчү менен ар кайсы аткаминердин эшигин сагаалап жүрүп чарчаганын айтышат. Мындан улам аларда кайрымдуулук фонддоруна кайрылуудан башка арга калбаптыр. Учурда алар араптарга кат даярдап жатышат. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС, Кочкор району.